Жол азабы, көр азабы деп бекер айтылбайды. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Биз буйруса Ордолу Ош жергесине келип калдык. Туугандар, мен 1,5 саат мурда эле кирпич заводдон сиздер менен видео менен бөлүштүм элем. Жолдо келатып уйку сурап негедир чарчагандай болуп, ушул жерге токтоп 1 саат ашык көз илинип уктап кетипмин. Кудайга шүгүр. Азыр шаарга кирип калдык. Азыр тыйдан бурулуп, кайра алай жака бурулганда ошол жерлерде союштар сатат. Бизде 2 союшка каражат даяр. Бүгүн союштарды алып баалап коюшубуз керек. Эртең курбанды чалышыбыз керек, Кудай калса. Туугандар, баарыңыздарды бир жаштыгыңыздарга салайын эми, бир канал жээктеп тут жедиңиздер беле? Вай, машалла. Мынаке. Өтө сонун тут экен. Керемет. Мынаке. Ушинтип жаштык айыл жергесинде талаларда тыт терип, кол бетибиз кып-кызыл болгончо тыт жеп эле чоңойгон жигиттерденбиз, туугандар. Ай, легенда, 16 жыл кызмат кылдың. Дагы кызматыңды баштадың, токтободуң. Салам, достор. Бисмилля. Uyku açılbay. Şam bolup ketiptir. Көз илинип кетти, туугандар. Бисмилля. Туугандар, ушуга мен сиздерге не дейм, кайрылам. Арга жок. Жанагы кирпич заводко барсам, айткандай жаңылык. Кирпич заводдо мен видео тартып бүткөндөн кийин сүйлөштүм. Ошол жерге жеткирип бериши менен 10,5 сомдон сүйлөштүк. Барышы, алып барышы менен. Анан бизде жакшы жаңылык, 2 КАМАЗ кирпич 8,000 штук болот экен. Же болбосо бир хово кирпич 7,000 штук болот экен. Азыр менде, туугандар, 5,000 штук кирпичтин каражаты бар, билесиздер. Кече 2 күндөн бери айтып атам. 5,000 штук. Аны ушул эл жакшылары бизге 3-4 күндөн мурда эле даярдап, каражат даярдап салып беришкен. Мына ошого, туугандар, эгер эртең хово менен барып калса 7,000 штук кирпич болот. Менде 2,000 штук кирпичке каражат жок болуп калат. 10,5 сомдон деген бул 21,000 сом болот. Ал эми, туугандар, 2 КАМАЗ барган болсо 8,000 штуктан 3,000 штук кирпичке жетпей калат. 3,000 штугун 31,500, то есть 31,500, 3,000 кирпичин 10,5 сомдон болгондо 31,500 сом акча болот. Ал эми 2,000 кирпич болсо 21,000 сом жетпей калат. Ошого мен бүгүн эртеңкиге чейин мени уят кылбай, туугандар. Ушул каражатты даярдап албайлыбы, кандай дейсиздер? Себеби менде 5,000 штук кирпичке эле каражат бар. Эми ошого эле каражат, ошол 5,000 эле алсак болот, бирок 4,000 кирпич бир КАМАЗ эле төгүш керек. 1000 кирпичтин каражаты нары бери болбой калбасын деп, андан көрө алдыга жыла берели деп атам да, туугандар. Кандай карайсыздар? Келгиле, ушул экран алдында счетторго колдон келишче 3,000 штук кирпичке спонсор чыгабы? Бир адам эмес, 3 адам деле эме кылып койсок болот. 3 адам болбосо мейли 10 адам, же болбосо 30 адам. Келгиле, туугандар, мына экран алдында счетторго колдон келишинче, эгерде 3,000 кирпичтин каражаты чечилсе, биз эртең 8,000 штук кирпич төгөбүз. Эмнеге анткени мен сүйлөшүп койдум деп атпаймынбы? Уже эртең менен түндөп бир КАМАЗ жүктөлөт медер деди. Мени тааныйт экен, мен сүйлөшкөн адам заводдун өзү эмес, ошол ортодо мурда кирпич алып койгон адамдар болот экен да, көп акча төгүп койгондор. Анан алар азыр сатып дегендей пайдасына ушундай ошот. А ошого мен өзүмдү тааныштырып сүйлөшсөм, хорошо, 11ден жеткирип аттык элек ошко сага. Минимум 10,80 деп аттыле, хорошо, сага 10,5 сомдон жеткирип берейин, ошондой болсо дейт, метр дейт. Ошого 10,5 сомдон жете турган болду. Теге өткөндө алганым 9,5 сомдон болгон. 1 сом кымбат болуп атат. Бирок кирпич сапаты дагы
мындай эмеси дагы жакшы экен, көрүнүшү, тегиздигичи. Ошого туугандар 3000 үчтүк кирпичти каражатын даярдап берсек, эртең түндө азыр 2 КАМАЗга жүктөтүп коём медер. Ал жерде 2-3 күн кезек болуп калат. Меники кезегим уже келип калды. Эртең сага сразу айдайм. Эртең менен бир рейс, түштөн кийин бир рейс дейт. Түшүндүрө алдымбы туугандар? Келиңиздер, колдон келишинче колдоп бериңиздер. Бул бир. Экинчиден туугандар, мен эртең менен эмес, мен азыр бул жерден сол жака алай жака бурулганда союш сыгат. Менде азыр 2 союштун каражаты даяр туугандар. 2 союштун каражаты даяр. Мен азыр 2 союшту сүйлөшүп, алып коюп, Кудай кааласа каражатын берип коюп, эртең Курбан айттын 3-чү күнү. Биз эртең курбанчылык акыркы күн ушул Ош жергесине курбандык чалып, муктаждарга таратып алыш керек. Мен бир четинен кирпичке каражат сурап атып, бир четинен курбандык чалабыз деп атсам, туура жагына түшүнүңүздөр. Себеби бир инсан бир койго каражат салган кечекидечи. Ал эми бир койдун каражаттарын өткөндө ушул көпчүлүк менен кече күндөр көпчүлүк менен чогулуп калды эле. Мына ошентип туугандар, эми эл айтка деп, курбандыкка деп ниет кылып салган нерсени биз биягына, тиягына буруп бериш бул туура болбой калат туугандар. Мен күнөөкөр болуп калбашым керек. Ошого туура кабыл аласыздар, иншалла. Ошол туугандар, Кудай кааласа бүгүн 28 май, эртең 29, бүрсү күнү 30, 3 күн биз Ошто болобуз. 3 күндө мен Кудайым буйруса, иншалла, жок дегенде 8000 үчтүк кирпич, 1 КАМАЗ кум түшүрүп кетишим керек, Кудай кааласа. Ниет кылдым, бирок аны сөзсүз аткарып кетебиз буйруса туугандар. Ошол 2-3 күн заготовканы кылабыз дагы, анан келем дагы кийинкисинде уже устат салам дагы дубалга киришебиз туугандар. Ошол баарыңыздарга чоң рахмат. Иштерибизге дуа кылып туруңуздар. Экран алдында реквизиттерге колдон келишинче, туугандар, бир-бирден келиңиздер. Бир-бирден. Сиз 1000 кирпич, 100 кирпич деп кыйналбайлы коюңузчу тууган. 2 гана кирпич. Мен бул жактан азыр 2 кирпичти 10,5 сомдон сүйлөшкөндө, бул деген 21 сом. 21 сомго эмне келет эми, мен издесем жок. 21 сомдук машинам не бар экен эми, Так. 21 сом туугандар. Мына суу деле 21 сом эмес да, 100 сом болуп кетти мисалычы. Ушундай туугандар, бир кайдыгер карабастан, менин 21 сом болмок эле дебеңиз. Ар бир адам 2 гана кирпичтен салым кошсо, ушул видеонучу 5000 деген адам көрүп атпайбы? 5000 адам 2ден кирпич берген болсо, бул 10.000 кирпич бир күндө чечилди деген маселе туугандар. Уялбаңыздар, тартынбаңыздар. Көп түкүрсө көл болот, көл толкуса сел болот дейт. Көптөшөлү иншалла. Ошол туугандар, анда эмесе баарыңыздарды, мен жоогуңуздарды күтүп калам. Жакшылык менен күрөшүп жүрүп рахат аласың го чиркен. Чарчасаң дагы, чарчап жолдо уктап калсаң дагы. Бирок бунун рахаты, бакыты башкача да. Ошол туугандар, тынч болуңуздар, баарыңыздар аманчылыктарда гана көрүшүп, аманчылыктарда гана, жакшылыктарда жарышып жүрө берели. Ортолуу Ош жергесинен баарыңыздарга салам. Ассаламу алейкум.